Урматтуу достор, туугандар, Европадагы Дальнобой каналынын катталуучулары, сиздерге Европадан, Франциядан сагынычтуу чоң салам барыңыздарга. Биз Франциядабыз дагы. Франция паркингтердин бириндебиз. Мынакей. Паркингдебиз, туугандар. Жаңылык дагы 45 сааттык паузага турган мен. Азыр bir bala keltat Kırgızstanlık. Buyursa ошодон сурап, кантип келген, кантип келиш жолдорун дагы сурайбыз. Азыр ошону күтүп атам мен. Мен аны өзүнү көрө элекмин бир жолда. Только телефон аркылуу сүйлөшүп, азыр жолубуз бир болуп, ал да Италиядан келтат. Мен де Италиядан Испания жака карап кетип аттым эле. Parking karab. Эки минутта келем деген уже келип калыш керек. Ошогочо видеону өчүрбөй турам. Паркинг карап турам дедилер. Туғандар, мурдагы видеодо бир Атамжан ака менен сүйлөшкөндө 900 евро штраф алды дегенде жаман ойлоп штрафы көп экен деп ойлобуңуздар. Биякта өзүнүн эмеси бар, мына келди. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшы өзүң. Эме кыл? Паркинг жоткам астыда, эки машинанын астында место бар экен, ошол жерге коюп турасың. Мынакей туугандар, азыр ушун менен сүйлөшөбүз. Туугандар, мына биз токтоп азыр кыргыз келди. Кеминден болот 22 жашта. Ушинтип Францияда жолуп калды. Кыргыздар кээде ушинтип жолуп калабыз туугандар. Сиздер берген суроолорду мен өзүмдөн эле угуп көрбөсөм, ушу кыргыз эмеде иштеп жүргөндөр башка кыргыздардан да угуңуздар. Азыр ошол сиздер берген суроолорду мен азыр кыргыз келдиге берем буюрса. Жок, нейди. Мынакей туугандар, кыргыз келди. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, мекендештер? Франциядан салам барыңарга. Туугандар, кыргыз келди 22 жашында. Эмеде дальнобой болуп фуро айдап эме кылат. Биз постоянно телефондо сүйлөшүп турчу элек. Аллахтын каалоосу менен мына келдик. Кудай буйруп бүгүнкү, Катуураак сүйлөйсүң, кыргыз келди эме. Бир аз микрофон жок да. Микрофон бар, алган жокмун да. Ошо азыр Франциядабыз, дальнобойщикпиз. Каяктан келдиң азыр? Азыр Италиядан жаңы өттүк, границадан 1,5 саат болду. Францияга өтүп жаңы. Качан? 99-жылкымын. 99, 22 жаштасың, 22 жаштамын. Канча болду келгениңе? 4,5 ай болду уже иштеп атканыма. 4,5 ай. Дальнобойщик болуп. Эме праваны алуу эле келдиңби? Стаж барбы? Негизи стажым 5 жыл болчу. 5 жыл өзүм автопоезд бар үйдө, машина ошол менен бүт үйрөнүп. Машина айдап жүргөнсүң, 5 жыл айдап жүрдүм, автопоезд. Анан кийин СИЭ категориясын алгандан кийин эле бир компанияга шаардан сүйлөшүп, ушу виза боюнча сүйлөшүп тапшырып, анан 4 айдан кийин виза чыкты. 4 айдан кийин бияка жөнөдүк. Биздин фирма стажга карабайт да, мындайча айтканда. 5-6 ай права алгандан кийин 5-6 айдан кийин дейт го көп фирмалар, мисалы үчүн башка. Биздики стажга көп караган жок да, меникин караган жок да. Как раз мен келгенде дагы эме жок болуп калды да. Машинелер жок, экзамен дагычы. Машинесин бар, выездке чыгып кеткен. Экзамендер алган жок менден. Негизи экзамен алат да. Экзамен. Мисалы үчүн азыр мага көпчүлүк сурап атат да, эме жок эле барсак кандай болот депчи. Опыт жок эле, праваны алуу эле барсак кандай болот депчи. Мен бирок аларга совет бербейм да, көпчүлүгүнөчү, потому что мисалы үчүн праваны алат, визаны күтөт,
акча коротот, көп нерсени корототтан келип туруп экзаменден кулап калса баардык нерсеси на воздухка кетет да. Акчасын коротот, убактысын коротот, баардык нерсени. Ошон үчүн мен айтат элем да, баарына элечи ошо фураны айдаганды жакшылап үйрөнүп, праваны алгыла, биякта башка эң эле главный нерсе ошол да. Сен не дейсиң, ошол тура элеби же келе бер дейт чакырасыңбы сен? Негизи опыт керек любой жакта. Загрузка, выгрузка ар кандай болуп калат, постоянно эле кенен жерде боло бербейт да. Мисалы үчүн кээ бирде аябай тар жерден загрузка кылышы мүмкүн, рампасы тар жерде турушу мүмкүн. Кече күнү жүктөп чыктык тар жерден, бир машинени 2 саатта койдук го дейм. Биз аны өзүбүзчө фирмадагылар ночной клуб деп коебуз, биякта Италиядан жүктөй турган жерчи. Местасы тар аябай. Ошондой жактар туш келип калат. Ошондой жактан өзүңөргө эле кыйын болуп калат да, без опыт. Андай жер макул дечи, экзаменден өтпөй кетип калганы ошол жагы жаман да, эң главный. Экзаменден бизде болду, 4 бала келди, кыргыз балдардан. Биздин фирмага 4 бала келди, 4 тең бир күндө өтпөй калды экзаменден. Кайра кетти. 4 тең кетти. 15 күн убакыт бериптир, короче, 15 күндө визаңарды эметип, бөлөк жумушка орношуп алсаңар, орноштуңар, орношпосоңор визаны аннулировать этебиз депчи. Башка фирма эмеге өттүбү? Башка фирма Бөлөк фирмага өткөн жок, кайра кетишти, 1-2 кетти. Баягы эле бирөө кетти, ошентип ал бөлөк жумуш издеп атат да азыр. Өтпөй калып, уже эме болуп калыптыр. Анда сага просто повезло болуптур да. Машиналар жок болду. Бирок опыт менде бар да, экзаменден спокойно эле өтмөк. Экзаменден спокойно өтөсүң. Өзүмө ишенгем да. Стажировка боюнча айта кетсек, стажировка канча кылдың сен? Биздики каалашыңча, мисалы үчүн начар айдасаң жүрө бересиң. Өзүң качан даярмын деп туруп, анан эме сени стажировка кылган адам бул даяр деп эле айтса, анан сен чыгат дейсиң да. Мен 5 күн стажировка кылдым, только мага GPS-тен анан тахографты эле көргөнгө эле эме болчу. Эме ошону эле билип алсаң болду. Ошону эле билип алсам эле калганы бүт эле оңойлуу болду. 5 күндөн кийин эле ошо айдап жүргөн машинени берген 4,5 ай мурун. Эми кандай, Европа жактыбы? Европа несі менен жакты дегендей. Таза биринчиден. Мен бардык эле жерим таза боло бербейт. Өзүм деле кээ бирде көрүп таң калдым. 1 ай мурун Парижге кирип бардым. Парижге кирип барып, ушундай таң калдым, мусорун айтпаңыз, жок. Париждин сырт жактары? Парижге бир Эйфелевый башня жака бир 7-8 километр жетпеген жагда, уже пригород болуп калды го. Пригород. Ошондой жактар деле бар. Эми ожиданиянын реальность болот го, Европа десе элдин баары сонун экен, анан түз жолдо айдай берет экенсиң деп да ойлошот да. Оңой башкача. Атак азыр деген маймыл деле элестет деп атпайбы. Жакшы. Зарплата эгер секрет эмес болсо, мисалы үчүн элдер зарплатаны сурайт, элдин баарычы. Зарплата секрет эмес болсо, канчадан зарплата аласың? Мен зарплатым договор боюнча биринчи каденция деп коет, каденция 42 күн эсептелет. Суббота, воскресенье тоже төлөнөт бизге. Анан биринчи каденцияда 55 деп сүйлөшкөнбүз. 55 евродон күнүнө. Анан кийин экинчисинде уже постепенно көтөрүлүп кете берет, потологубуз 70. Бирок бизде пирожок бар. Пирожокко да канча кармайт билбейм, мен баары эсептеше элекмин да. Ай сайын 500 евро аванс которуп турат. Анан сен каденция бүткөндө баал полный акчаны эсептеп берип кетет экен да? Биз каденцияны жабабыз десек, булар өзүбүздүн базага тартат да. База Литвада. Литвага 4,5 ай болду бар элемечи. Анан ошо эсептешем деген күнү алар ошол жумада, ошол неделя бүткүчөктү базага барып калгыдай кылат да. Где-то азыр көбөйүптүр, 55 эмес 70тен деп атасың. Азыр 70ке буюрса 70тен болгондо кыргыз сомго канча болуп калат? 7000 болуп калат күнүнө суткасына? 6800 болуп калат. 6800, где-то 200 миңден ашат дейм кыргыз акчасын туруп. Бизде орто эсеп менен примерно бир 15 миң 20 миң да зарплатачы биздин, мен билгенде статистика боюнча 15 миң 20 миң. А сен уже Кыргызстанда 1 жыл иштеген адамда зарплатасын 1 айда эле алып коюп кетесиң да. Анан Европанын жакпаган жактары, кыйынчылык жактарын айтып бербейсиңби элдерге? Мисалы үчүн кыйынчылык жактары негизи көбүнчө билгеним литовский фирмалар, меники литовский эле фирма напряг менен иштешет, нарушение кылдыртат. Айтат, нарушение кыл, тякпак депчи. Бияка келгенде ошол фирманы эпте угуп эле, эпте ВНЖ алыш керек да бизгечи. ВНЖ алсак, бул өзүбүз каалаган фирмага кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Сен азыр мисалы үчүн
уже опыт алдың, фирмаң начар болуп калганда, мисалы үчүн 3-4 ай опыт алдың да, башка любой эле фирмага өтүп кетсең мүмкүнчүлүк бар да, туурабы? Уже сенин опытуң бар деп туруп, любой жакшы фирмалар сени алып кетет, туурабы? Ошондой. Ооба, бир 15 күн убакыт керек, анын үчүн 15 күн убакыт болсо переоформление кылып документтерин башка фирмага өтүп кетсең болот. Анан көпчүлүк айтат, барып туруп экзаменден өтпөй калсак, башка жактарга барып кетсек болобу, башка жумуштар деп атат да. Мен мисалы үчүн башка жумуштар билбейм, сөздүн ачыгы. Только ушул дальнобой боюнча, дальнобойду эме кылам. Сурап билем дагы, ошо только дальнобой боюнча маалыматым бар да. Башка иштеген, башка сферада иштеген аялдар сурайт жумуш боюнчачы, кандай жумуш бар депчи. Ошолор жөнүндө маалымат бар сенде? Келип иштесеңер болобу? Жок, ал жөнүндө менде да маалымат жок, только дальнобойщик жөнүндө эле. Только дальнобойлорду чакырабыз дебейсиңби? Только водительдер жөнүндө эле. Эми туугандар, мусулманчылыкта бир сөз бар да. Сен мусулман адам өзүгө каалаган жакшылыкты башка мусулманга кааламайынча толук мусулман болбойт депчи. Эми биз бул жакка келип, бул жакты көрсөткөндөн максат мисалы үчүн баягы эл катары, биз катары, мисалы үчүн баарыбыз эле жакшы акча иштегибиз келет, семья багып, жакшы үй куруп, жакшы машина алуу максатында да. Эгерде кыйналып бул жакта эме информациясы жокторго биз маалымат катары эле ушинтип видео чыгарабыз да. Мисалы үчүн мен Кыргызстанда иштеп, 2019-жылдан баштап Европага келем дегенде бир да маалымат тапкан эмесмин да. Элдерге иштеп жүргөндөргө жазсаң жазбайт, ответ бербейт, ошондой. Ошол максатты эле ачкам да, ошондой туугандар. Дагы эмне совет бересиң? Келген кандай айырмасы бар? Кыргызстан менен Москва менен. Мисалы үчүн Москвада азыр мага комментарийда жазып атат, Москва болбой калды, Москванын элдери мындай, силерди келбегиле деп бизди мындай жаман көрөт дейт да. Мен андай нерсени көргөн жокмун. Сен эмне кандай айтасың? Европанын элдери бизге болгон мамилеси кандай? Мисалы үчүн силер азиатсыңар деп бөлүп, экинчи сорт адам катары көрөбү? Ошол жактар полициялары кандай, границалары кандай? Ошолор жөнүндө бир элдерге бир аз маалымат айтып бердим. Негизи Европанын элдери жакшы, бирок болот эми кээ бир жактарда. Бирок менде андай случайлар болгон жок. Бүт эле тил билбейбиз, мисалы үчүн ар кайсы өлкөлөрдө жүрүп атпайбызбы? Франция, Италия. Түшүнбөй атсаң, машинеңдин жанына туруп алып ээрчитип барат ошол жака, жүр маякта депчи. Ушундай случайлар болду менде. Полицейскийлерден вообще коркпош керек. Кыргыздыкында полицияны көрсөң резко эле акча көтөрүп жүгүрөсүң го. Бияктан наоборот, тахографтан нарушение кылсаң бүт болгондой жазасың. Алар түшүнөт бүт баарын. Менде случайлар болду, андай болгон жок дебейм. Гаишниктер наоборотунан сага жардам берет, мындай. Ээрчитип барып, сен парковка таппай калсаң, ошо парковка таап берип, астыңда кете турган машинени кетирет, ордуна тургузуп анан, короче, тахографты распечатка кылып өздөрү жумушун бүтүрүп алып кетишет. Минута бүтүп калган учурларда жолдун жээгине токтолдум Италиядан. Баягы айтып. Жолдун жээгине токтоп калып, эмне кылаарын билбейм. Спецтехника менен кайтарып турушту артымда. Жарым саат 45 мүнөттүк пауза бүткүчөктү кайтарып турушту, чтоб аркадан эч ким мындай сүзүп кетпеш үчүнчү. Ушундай жакшы жактары бар бияктын. Сен машина оңдогонду билесиңби? Фар алмаштырган, дөңгөлөк жараса дөңгөлөк алмаштырганды билесиңби, билбейсиңби өзү? Негизи аларды билем. Алар жакшы эле билем. Жок, биякта алардын эле кереги жок. Ошо мен сөзүм ачыгы, мен бир да лампочка алмаштырган эмесмин да. Мен лампочка алмаштырам, бирок лампочканы болот ушундай случайлар. Мисалы үчүн лампочка алмаштырган эмесмин, баягыда фарларым, лампочкалар өлүп калып, диспетчер мен фарларым күйбөй атат, эме прицептики депчи. Түндө жүргөнгө болбойт десем, анда эртең менен таң аткандан анан кеч кирип шамга чейин гана айда дейт да. Ошондо ошентип туруп 3-4 күн жүрдүм. Биздики основной Италияда да сервистерчи, Италияга барып, жасатып, анан кийин жүрдүм. Ошентип бир 3-4 күн, 5-6 күн эле почти. 3-4 саат, 5-6 сааттан эле айдап калдым да күнүгөчү. Полный саатта айдабайчы. Ошондо учурлар бар, бирок действительно мен билбейт элем. Сервиске апардым, полный жасады, анан кийин жумушка чыга бер деп койду да. Эми видеону аяктайлы туугандар. Баягыда мен акырда жана айтып сөзүм эме болбой калды. Кимде ким келем дей турган болсо эч кандай дуктан эме кылбагыла. Баягы видеодо мен ошибка кылып 900 евро штраф алыптыр деп эме ал ар бири деле боло бербейт. Эгерде келем деп эме кыла турган болсоңуздар, эч кандай эме кылбай, промой сүйлөшүп, аракет кылып, эме кылып келиңиздер. Анан эме сенден сурай турган нерсе эсимден чыгып калыптыр. Канча акча кетти бул жака келишке, канча?
расход кылдың? Расход. Ким аркылуу келдиң? Ак эмгек шаардан Ак эмгек компаниясы аркылуу келгем. Общий сумма 230 000 сом менен. 230 000 сом кетти. Эми ошол ак эмгек эмес, сен промой келсең болобу? Мен мисалы үчүн элдерди промой келгиле, ошондой посредниктерге бербей акчаңарды промой келгиле деп мындай эме кылып айтам да элдергечи, что бу лишний расход кылбасын депчи. Прямой келгендер болду бизге. Максимум 100 000 да, максимум. Максимум 100 000 кетет. Билет бияка келип, бир айча аванс алып түшкүчө жашаганга ошо максимум 100 000 менен келгендер бар да. 100 000 менен келет, анан бир жума стажировкага, бизде стажировкага кетип атканда 150 евро фирма берет да, расходуңа мындай газ-паз алып ал депчи. Анда эме бу фирмалардын расходтору эме услугасы бир где-то 100 000, 150 000дей расход болот, эмеси болот. Услугасы болот экен. Эгерде 100 000, 150 000дей өзүң ошол кылган иштерди эле өзүң кылсаң, ошол 100 000, 150 000 үй бүлөңө, семьяңа калса жакшы да. 100 000, 150 000дик кызмат деле кылбайт деп ойлойм да менчи. Не, просто пригласительный алып берет сага, документтерди турула берет, посольстводон очерет алып берген үчүн 150 000 акча бул слишком көп деп ойлойм да. Эми чындыгында берип коюп же ошол фирма менен келип аткандар болсо эчтеке деп айтпайм. Анан может мен фирмалар жаман көрүп аткан болушумун, ар ким ар депке деп жазып атат да эми. Кээ бирлер жөн эле консультацияны акчага эме кылат экен. Андай жаман көргөндөр бар. Анан ошондойлорго көңүл бурбастан өзүңүздөр келишке аракет кылыңыздар. Эми мен айта турган сөзүмдү айттым, сен да бул келем дей тургандарга, көрүп аткандарга бир ооз эмеңди айтып кет. Келе турган болсоңор ушу убактыңар болсо документти өзүңөр эле топтогонуңар жакшы. Мисалы үчүн мен 230 000 менен кетирдим, силер 100 000 менен келсеңер ар жакта 130 000 үйдө калат да. 100 000 бияка кенен жетет. Мисалы үчүн продуктуну, тамакты өзүңөр жасап жейсиңер. Кээ бирлер ошо сурап атышпайбы? Тамакты кандай кыласыңар деп. Тамакты өзүбүз жасайбыз, продукту алабыз. Анткени тамак ичкен мындай бир ай бою кафелерден тамактансаң анда айлыгың көбүнчөсү эле ошого кетет. Халал жок, а? Анан Адал тамак эмес. Бир жыл бою иштейм десең, бир жыл бою машинеде көбүнчө сурайт, гостиница барбы, кандай болот? Бир жыл бою машинеде жашайсыңар. Машиненин ичинде эле типа айтканда гостиница. Однокомнатный квартира деп коём да мен. Өзүбүздө мындай газдарыбыз бар, холодильниктер бар машинеде. Кондиционер, автономка бүт баары бар. Ошо бир жыл бою машинеде иштейсиңер, жашайсыңар ушакта эле. Ошондой туугандар, ошон менен Рыскелдиге ишиге оомат жакшы иштесин деп сиздерге келе турган болсоңуздар, аракет кылып келиңиздер. Биздин колдон келген жардам ушул. Анан комментарийга, эмелерге жооп бере албай атам, себеби көбөйүп кетти баарына. Ошол суроолорду топтоп туруп эле видео чыгарышка аракет кылам постоянно туугандар. Видео менен элдерге бөлүшүңүздөр, класс басыңыздар, чтобы элдер чындыгында издеп жүргөн маалыматыны мүмкүн бизден алып калаттыр туугандар. Сиздер менен кийинки видеолордо жолугушканча аман болуңуздар туугандар.